Ар дайым адам же катуу кубанганда, же катуу кайгырган учурда адам өзүн өзү сүйлөп калат го. Ошондой ушул тууралуу дуа тилек тууралуу бир окуя бар. Алымдардын бирөөсү ар дайым өзгө сүйлөгөн учурда койчуман утуп кетти дейт экен. Шагирттердин бирөөсү өтө кызыгып күндөрдөн бир күн сурашка бел байлаптыр. Келип, "Устаз, сиз кээде өзүңүз сүйлөп каласыз. Койчуман утуп кетти деп сүйлөп каласыз. Ошонун маани максаты эмне? Эмне дегени, эмнени түшүндүрөт бул? Ким эмнени утуп кетти? Ошону бир түшүндүрүп бербейсизби?" дейт. Алым устазы шагиртине: "Биз кезип жүргөн учурубузда бир булакка келдик. Булакка келип дуа кылган элек досум экөөбүз. Daarатылган элек, анан daarат алып намаз окуп дуа кылган элек. Дуа кылган учурубузда daarатка дагы бир койчуман келип кошулду, дуага дагы биздин койчуман келип кошулду. Ошол учурда кегиле бир ойлондук, дуа кылабыз ар бирибиз. Ошол дуабызга ар бирибиз амин деп турабыз. Амин деп дуа кабыл болсун деген максатта айтып турабыз деп ошону дуа тилек кылганбыз. Биринчи мен дуа кылдым. Мен Аллахым ушул илимиңди үйрөтсөм, илим үйрөнсөм, илим берсең, мен бир тоонун үстүндө мешитте шагирттерге сабак берсем, илим үйрөтсөм, ушундай максат кылдым эле. Досум байлык сураган эле. Садакаларды кылсам, Аллахым сен берген байлык менен деп байлык маселесин кылган эле, дуа кылган эле. Баягы койчуман болсо, анын дуасыга биз маани берген эмеспиз, эми маани максатын эми түшүнүп жатабыз. Ал ушундай дуа кылган болчу: "Аллахым менден ыраазы болгон. Жана мени дагы өзүңдөн ыраазы кылгын" деп дуа кылган эле. Азыр жылдар өтүп, айлар өтүп, мезгилдер өтүп, күн түнгө улашып, менин дуам кабыл болгону мына жыйынтыгын көрүп турасың. Тоонун үстүндө мешит бар, мешитте силерге сабак берем. Ал досум дагы болуп кетти, байлыкка жетти, садакаларды кылат, азыр шаардын ичинде жашоосу болуп атат анын. Ал досум дагы дуасы кабыл болду, меники да аныкы да кабыл болду. Демек ал үчүнчү койчумандын дагы дуасы кабыл болгону байкалып билинип турат ушул жерден. Ошондуктан ага ар дайым суктанамын дейт да. Айтайын деген максат, бүгүн биз алымбызбы, илимдүү алымбызбы, же карыбызбы, же согушта кеткен шахидбизби, же врачпызбы, же мелисабызбы, кимдин бейишке киришин аны Аллахтан башка эч ким билбейт. Түшүндүрө алдымбы? Биздин кылып жаткан иш-аракеттерибиз, биздин колубуздан келген нерселерибиз бул Аллахка аян. Ахиретте жыйынтыгы ал Аллахка аян. Кайсыл жерге барышты, алып барышты Кудай Таала өзү чечет. Бүгүн кайсыл кесип нияси болбойлу, ахиретте кайсыл жерге барышыбызды биз чече албайбыз, биз билбейбиз. Бүгүн өтө көптүр, мал-мүлкүбүз көптүр, бийлигибиз көптүр. Бирок бул нерселер бизди ахиретте бейишке бактка алып барып коюшуга эч ким кепилдик бербейт. Кепилдик бере албайт. Айтайын деген максат, дуа тилек кылганда дуаларыбызды оңдошубуз керек. Аллахым байлык бер дей бербестен биринчи ойлонушубуз керек. Байлык мени бузуп кетпейби? Эмне үчүн ушуга чейин мен байыбадым деп ойлонуп көрдүңүзбү? Эмне үчүн ушуга чейин мен байып кеткен жокмун деп эч ойлондуңузбу? Балким байлык сизге бале болушу мүмкүн. Балким байлык келсе сиз бузулуп кетишиңиз мүмкүн. Балким азыр убактылуу кедейдирсиз. Сыноолордун ичинде кыйынчылыкта жүргөндүрсүз. Ошол кыйынчылык, кедейлик сиздин дуаларыңызга даярдап жаткан нерселер болушу мүмкүн го. Сиз дуа тилек кылган нерсеге Кудай Таала сизди даярдап жаткан болушу мүмкүн ошол оор сыноолор аркылуу. Эгер дароо эле берип койсо, сиз бузулуп кетишиңиз мүмкүн, байлыкты башкара албай калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан Аллахым байлык, бийлик дей бербестен, Аллахым бул дүйнө акырет жакшылыгын бергин деп дуа кылайлы. Эгер бул дүйнө акыретибизге байлык жакшы пайда бере турган болсо, байлыкты Аллах бизге берет.